Саламатсыздарбы, Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 1219 шайлоо тилкесинде депутаттыкка талапкер Алтынбек Сулайманов азыр добушун берип жатат. Биргеликте көрөлү. Ойлор жакшы, аракеттер жакшы, шайлоонун таза өтүшүнө, ниеттер жакшы, тилекке каршы бир аз болсо дагы мурдагыдан эми арлы эле экенибиз бир аз байкалып атат. Сатып алуулар болуп атат, анча мынча фактылар болуп атат, кармалып атышат. Ошол эле мезгилде каттоо азыраак болгондой байкалып атат. Сатып алуунун мурдагыдай бир топ эле аз десек болот. Мурдагыга салыштырганда былтыркы шайлоого салыштырып болбойт. Адимий ресурс колдон келишинче аракет кылышты иштебегенге. Адимий ресурсту мындай бир топ азайды десек болот. Эми жок эмес, анча мынча чыга берет экен. Эми элчилик, көпчүлүк ар жерден бирин экин чыккандар жумуштан кетти, эскертүү алышты, ушундай болуп атат. Эми түп тамырынан жакшы болуп кетти дегенден алысмын, бирок бир топ жакшы десе болот. Эми азыр эки бюллетенге байланыштуу көпчүлүгү адашып атат. Көп мындай улгайган адамдар же болбосо жаштар деле адашып атышат. Бул негизинен партиялык тизме менен эле бир бюллетен болгондо элдерге бир топ жеңил болмок да. Бир мандаттуу болуп, экинчиси партиялык тизме менен экөө элди көп мындай башын айландырган дарын байкап атабыз. Негизги айырма эл түз шайлап атат. Түз тандап атат. Жанагы залатойлор азыр жок. Азыр көп мен деген кыйындагандар дагы добуш ала албай калышы мүмкүн. Себеп дегенде эл ар бирин түз шайлап атат. Ушул бизге эң маанилүүсү. Элдин өзүнө укукту кайтарып берүү, анан элдин элегинен ар бир кандидат өтүп аткан бул маанилүү деп эсептейм. Мурда партийный лидерлер же болбосо бир топ списокти түзүп, алдыга өзүнө жаккан делүү же болбосо капчыктууларды делүү түрдүү критерийлер менен алдыга коюшчу. Артындагылар иштеп, алдындагылар депутат болчу, үйдө жатыпчы. Ошондой убакыттарда болгондо эшек иштеп ат жейт дегендей. Ошол азыр такыр жоюлду. Рахмат.